5 бөлүм. Ошондо эркектердин жана алардын аялдарынын арасында өздөрүнүн бир туугандары болгон жүйүттөргө каршы катуу нааразычылык туулду. Алардын арасында биз көппүз, уулдарыбыз менен кыздарыбыз да көп. Биз нан таап, ичип жеп жашагыбыз келет деп айткандар да болду. Ачарчылыкта нан табыш үчүн талаалар менен жүзүм зарларыбызды жана үйлөрүбүздү күрөөгө коюп жатабыз деп айткандар да болду. Падышага салык төлөө үчүн биз эгин талааларыбыз менен жүзүм зарларыбызды күрөөгө коюп, карызга күмүш алып жатабыз. Бир туугандарыбыздын денеси кандай болсо, биздин денебиз да ошондой. Алардын балдары кандай болсо, биздин балдарыбыз да ошондой. Бирок биз уулдарыбыз менен кыздарыбызды кулдукка беришибиз керек. Кыздарыбыздан күң болгондор да бар. Кун төлөп кайрып алууга колубузда эч кандай каражат жок. Биздин эгин талааларыбызда, жүзүм зарларыбызда бирөөлөрдүн колунда деп айткандар да болду. Мен алардын нааразылыгын, ушундай сөздөрүн укканда абдан ачууландым. Бул жөнүндө ойлонуп, атактууларга жана башчыларга өз бир туугандарыңардан үстөк алып жатасыңар деп катуу айттым. Аларга каршы жамаат чогулттум. Анан аларга жат элдерге сатылып кеткен жүйүт бир туугандарыбызды күчүбүздүн жетишинче кун төлөп куткарып алдык. Силер болсо өз бир туугандарыңарды сатып жатасыңар. Алар бизге сатылыш үчүн ушундай кылып жатасыңар дедим. Алар үндөбөй, жооп таба албай калышты. Ошондо мен мындай дедим: бул кылганыңар жакшы эмес. Бизге душман болгон элдерге шылдың болбош үчүн Кудайыбыздан корксоңор болбойбу? Мен да, бир туугандарым да, мага кызмат кылгандар да аларга карызга күмүш жана эгин бергенбиз. Бул карыздарды кечип коелу. Силер алардын эгин талааларын, жүзүм зарлары менен зайтун бактарын, үй жайларын азыр эле кайтарып бергиле. Карызга берген күмүшүңөрдүн, дан эгиндериңердин, шараптарыңардын, май азыктарыңардын үстөгүн алып таштагыла. Ошондо алар кайтарып беребиз. Алардан эч нерсе талап кылбайбыз. Сен айткандай кылабыз дешти. Анан мен ыйык кызмат кылуучуларды чакырып, аларга ушундай кылабыз деп ант берүүнү буйрудум. Анан мен кийимимди силкип көрсөтүп, сөзүнө турбаган ар бир кишини Кудай мына ушундай кылып силкип салсын, ал өз үйүнөн, өз мүлкүнөн ажырап, куру жалак калсын дедим. Ошондо бүт эл «Омин» деди. Анан Кудайды даңазалады. Эл айтылган сөздү так аткарды. Ошондой эле Артакшаштанын патшачылыгынын 20-жылынан 32-жылына чейин мен жүйүт жеринде 12 жыл дубан башчы болуп турганымда, өзүм да, бир туугандарым да дубан башчылыктын нанын жеген жокпуз. Ал эми мага чейин болгон мурдагы дубан башчылар элге оорчулук салып, 40 күмүш шекелден тышкары алардан эгин да, шарап да алып турушкан. Атүгүл алардын кызматчылары да элге үстөмдүк кылышкан. Мен болсо Кудайдан корккондуктан анкен жокмун. Ошол эле учурда дубал куруу жумуштарын колдоп турдум. Биз талааларды сатып алган жокпуз. Менин кызматчыларымдын баардыгы чогулуп ошол жерде иштешти. Чет жакадан келген элден тышкары жүйүттөр менен башчылардан 150 киши дасторконумдан тамактанып турду. Бир күндүк тамакка бир бука, бордолгон 6 кой, ар кандай канаттуулар даярдалчу. 10 күндө бир жолу шараптын ар кыл түрлөрү дасторконго коюлчу. Ушундай болсо да, дубан башчылыктын энчисин талап кылбадым. Анткени элдин жумушу абдан оор эле. О Кудайым, мага жакшы болуш үчүн бул элге кылган баардык кызматымды унутпа.